Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 18-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Жети күндө келмек болуп, эки дос кучакташып, ажыраша албай бир топко турушкан соң, Элжар кыбыланы бет алып жолго аттанды. Табылды караганын үзүп кеткиче карап турду. Элжар күндөп-түндөп ашуу ашып, таш басып, агыны катуу суу кечип, чоң көк артташып, анжан жакты өндүргө түшүп келе жатса, сан кара боз кой айдап, кер өгүз мүнген, кементай кийген, эркек десе аялдай, аял десе эркектей, бир адам койдун артынан сендерип боздоп ыйлап келе жатат. Ыйы менен бирге ырдап келе жатат. 9 ай куурап көтөргөн, тула боюн сыздаткан, 9га жашы жеткенче торкого оро буктаткан, тозокту энем кайды деп, эсиңде барбы мен жактан, караганда мен шорду, тозогуң тартып келатам, агарып таң атканча, алтаркар жылдыз батканча, 6 айланып эмиздим, аттанып адам болгончо ар түрдүү тамак жегиздим, алдыңан кетпей мен шорду, ардагынан айрылган, арсыз кемпир дегиздиң, жээктүү таң атканча, жетиген жылдыз батканча, 7 айланып эмиздим, 7 жашар болгуча, жетилтип багып телчиттим, же ажалым жетип мен өлбөй, жалгызынан айрылган, 29 кемпир дегиздиң, айрылды кийген булбулум, ажалым жетип өлө албай, азабын тарттым уулумдун, алдыңа кетпей мен шорду, аркаңда калып курудум, жыртылды кийген булбулум, жыргалдуу жалгыз кулунум, карыганда энекең, жыласын тартып курудум, жер үстүндө бар болсоң, кубаты элең муунумдун, кайда экенин биле албай, кайгыда тартып турумун, өлөйүм деймин арымдан, табылды сенин айыңдан, өлө албадым мен шорду, өзүңдөн калган бир туяк, Шайымбет чунак барынан. Кемпир ушинтип өксө быйлап, өгүздөн ооп, эндирип эси кетип, эт бетинен сулады. Кемпирдин айткан сөзүн уккан Элжар аяш энем экен деди. Табылды жалгызы аман жаткай эле деп жашып кетти. Элжар аттанып андан ары бастырып жөнөп баратса, сан кара боз коз айдап, буту карганын бутундай, мойну турунанын мойнундай, кара чачы сеңселип, кайгырып ыйлап теңселип, бир кыз келе жатат. Бозду ырдаган үнүн угуп, Элжар тыңшап тура калды. Суу боюнда жалбызым, эрмен кандын баласы, эр табылды жалгызым, жаңырыктуу куядан, жалгыз элең уядан, эңил чектүү куядан, элкин элең уядан, өлүү десе жерде жок, тирүү десем элде жок, үмүтүм үзбөй жүрөмүн, ичим жалын, тышым чок. Конолгулу куш элем, конолгомо жеткенче, кону учуп кеткенче, кокой күндү эс алдың, түнөлгөлүү куш элем, түнөлгөмө жеткенче, түнө учуп кеткенче, түнөк күндү не салдың. Ала тоо башы кар бекен, асманда учкан зар бекен, агасынан айрылган, арманын айтып зарылган, армандуу мендей бар бекен. Улуу тоо башы кар бекен, уядан учкан зар бекен, урмат көрөр кезимде, ургаачы мендей бар бекен. Оңса амайым секерек, 15 жашым жетерек, ойронум аман барында, оозумдан сүтүм кетерек. Козучу болдум калмакка, кордук бир бындай өтөрек, кыз башымда кыйналган, кыйкырып күндө ыйлаган, 40 акемдин ичинде кымкапка оруп сыйлаган, кыйналып абам жогунан, кырчындай жанын кыйнаган, 40 жигиттин агасы, карды каштын абасы, кыраан жолборс табылды, кыйналганын карачы. Эми бир ай күтөрмүн, бул дартка чыдап түтөрмүн, жамандыгың угулса, жалынга барып түшөрмүн, жалгызым сенден калганча, жарынып өлүп бир жолу, жаш өмүрүм үзөрмүн. Кардыгач ошентип үнүн баспай, козусун төшкө айдап,
эки көзү жалтылдап улуу жолду карап ат чалдырган адамды көрдү. Элжер кардыгашты угуп, барсамбы Табылдынын саламын айтсамбы? Бирок күйүттүү жан мени көрсө ыйлап абекесин келбейт деп сөзгө ишенбей кыйнайт го деп ойлоп, аттанып атасыныкына эле бармак болот. Анан анык сөзүн уккан соң кабар салмак болот дагы шашылып жүрүп кетет. Бир кыйла төмөн баргандан кийин кыйган теректин түбүндө бир аялдын жашып турганын көрөт. Жанында ыңыр чактуу кара өгүз байлануу, аял мурдунан талга асылган кошок кошкондой буркурайт. Жалгызым деп бакырып, тула бою солкулдайт, оозунан көк түтүн чыгып, оюндагы дарты козголуп, жаш баладай солкулдап ыйлайт. Элдияр аны көрүп, чачкей шорду окшойт деп байкабаган немедей жазгырып өтөт. Токойдо атын байлап, тоорулуп, таанып алайын деп кайра карап, кошогун тыңшайт. Уяга бирге конгонум, узунга жолдош болгонум, ушинтип какшап жүргөнүм, учаар күнүң болбодуң. Чалгалмакка бараарда барба деп нечин торгодум. 40 жигитиңе ээрчитип, жарагың төөгө комдодуң. Эрдик кылып ээлигип, элиңе кабар салбадың. Эч болбосо Табылды, энеден экөө болбодуң. Кудай назар какпашты, курута чаап албадың. Куткарып коюп калмактан кууралганан салбадың. Калың кара кол алып, калмаканан барбадың. Эч болбосо арман күн, 2 жашар Шайымбет эр жетип адам болбоду. Жашалганың чачкей, жалынганан калбады. Күнүңдү көрөр кезимде, күйүттүү мага салганың, катаган калың элиңден, кан зада чыккан балбаным, эл ичинен эр чыктың, элкин жолборс шер чыктың. Эсен болсоң жалгызым, эмнеликтен кечиктиң, бала кезде көргөнүм, башымды арнап бергеним, башыма салбай мүшкүл иш, бастырып кандай келбедиң. Жаш кезимде көргөнүм, жанымды арнап бергеним, жалгыз ботоң Шайымбет, жалдыратпай келбедиң. Боз каркыра болпонум, бозум тирек шумкарым, катаган кыргыз көбелге кан болуучу султаным. Капалуу болот коргонум, касиеттүү чолпонум, калмакка калкын калтырбас, каарман батыр султаным. Өлөйүн деймин арымдан, өзөгүм күйөт зарымдан, өлө албай куурап жүрөмүн, өзүңдөн калган бир туяк Шайымбет ботом барынан. Чачкей ушинтип, зарланып ыйлап, отунун өгүзгө артмак болуп, кетейин деп камданат. Кементай менен далпайып, кейпи кетип салпайып, эки отун арта албай алы кетип, эч жактан бери алышып, эси огондон шалдайып, кайра солкулдап ыйлап араң жүктөйт. Үшкүргү таш жарып, үйүн карай бет алып жөнөп калат. Өгүзүнүн артынан айдап, Шайымбет баласы эсине түшүп, эртеңкисин жоктоп кайра ыйлады. Шайымбет ботом жалгызым, тирүүлөй жетим болуп, жаш чагыңда куурадың, эр Табылды атаң жок, эң калдың кулунум. Эркелер энең үйдө жок, калмактын үйүндө калдың боздоп. Балдар уктаса ыйлап, балапан башың сыйбады. Балага бүтүп, менин байкуш жанымды кыйнадың. Алтыбай азапка башын салып, мени алам дейт. Баламды ошондо багам дейт. Кенжебай мага тийгин дейт. Мени чансаң ушинтип Кементайды кийгин дейт. Эки калмак дердектеп, эртиргеч ушинтип эрмек кереке кылат. Канзаада атаң Табылдынын кабарын анык билейин. Өмүрүң болсо Шайымбет, сени өрдөтүп адам кылайын. Минтип өмүр бою күн болуп жүргөнчө өз атамды табайын. Сени колуңдан жетиреп таекеңе барайын. Саамайым жашка жуулбай, атаң саламат келгенче, сенин көөнүңдү улап, күйүткө көнүп чыдайын. Көргөн күнүм ушул экен, күн болсом да турайын. Чачкей ушинтип айтып, темтеңдеп өгүзүн айдап айылга жөнөдү.
Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.